15-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди. Исраил уулдарына мындай деп айт. Силер мен берип жаткан жерге киргениңерде, теңирге жыты жаккан курмандык алып келүү үчүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка, же убада боюнча, же өз каалоосу боюнча чалынуучу курмандыкка, же майрамдарда чалынуучу курмандыкка бодо жана майда малдан чаласыңар. Ошондо теңирге арнап курмандык чалуучу адам нан курмандыгына киндин 1/4 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 1/10 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келиши керек. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка же башка курмандыктарга чалынуучу козуларды алып келгенде, ар бир козу менен кошо куюлуучу курмандыкка киндин 1/4 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел. Курмандыкка чалынуучу кочкор менен кошо нан курмандыгына киндин 3/1 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып кел. Жыты теңирге жаккан куюлуучу курмандыкка киндин 3/1 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел. Эгерде теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка же убада боюнча чалынуучу курмандыкка же тынчтык курмандыгына жаш өгүз алып келе турган болсоң, анда өгүз менен бирге нан курмандыгына жарым кин зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, ошондой эле жыты теңирге жаккан куюлуучу курмандыкка жарым кин шарап алып кел. Өгүз, кочкор, козу же улак алып келген сайын ушундай кыл. Алып келген ар бир курмандыгыңардын санына жараша ушундай өлчөмдөгү курмандыктарды кошуп алып келгиле. Жыты теңирге жаккан курмандык алып келген Исраил элинин ар бир тургуну мына ушундай кылсын. Эгерде силердин араңарда жашаган келгин же силердин урууңарда жашаган ким болбосун, жыты теңирге жаккан курмандык алып келе турган болсо, ал да силер кылганды кылсын. Теңирдин жамааты болгон силер үчүн да, силердин араңарда жашаган келгин үчүн да бирдей мыйзам. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Силер теңирдин алдында кандай болсоңор, келгиндер да ошондой. Силерге да, силердин араңарда жашаган келгинге да мыйзам менен укук бирдей. Теңир Мусага мындай деди. Исраил уулдарына мындай деп айт. Мен силерди алып бара жаткан жерге барганыңарда, ал жердин нанын жегениңерде теңирге арнап курмандык алып келгиле. Биринчи камырыңардан жасалган токочту өйдө көтөрүлүүчү курмандык алып келгиле. Аны кырмандан алып келген курмандык сыяктуу өйдө көтөргүлө. Биринчи камырыңардан жасалган токочту теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келгиле. Укум тукумуңарда ушундай кылсын. Эгерде теңирдин Мусага айткан осуяттарынын баарын билбестиктен буссаңар, теңирдин Муса аркылуу осуяттаган күнүнөн тартып, теңирдин осуяттарынын баарын аткарбасаңар, кийинки тукумуңар аткарбаса, эгерде жамааттын байкабастыгынан жаңылыштык кеткен болсо, анда бүт жамаат жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка бир жаш өгүз, аны менен кошо белгиленген санда нан курмандыгын жана куюлуучу курмандык алып келсин. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу Исраил уулдарынын бүт жамаатын күнөөдөн тазаласын. Ошондо аларга кечирим болот. Анткени алар муну жаңылыштык менен кылышкан. Ошондуктан алар өздөрүнүн күнөөсү үчүн, жаңылыштыгы үчүн теңирге арнап, теңирдин алдына курмандык алып келишсин. Ошондо Исраил уулдарынын бүт жамаатына жана алардын арасында жашаган келгиндерге кечирим болот. Анткени муну жалпы эл жаңылыштык менен кылган. Эгерде бир адам билбестиктен күнөө кылса, анда ал күнөөсү үчүн 1 жылдык эчкини курмандыкка чалсын. Билбестиктен күнөө кылган адамды ыйык кызмат кылуучу теңирдин алдында тазаласын. Ошондо ал тазаланат жана ага кечирим болот. Билбестиктен күнөө кылган адам Исраил уулдарынын жергиликтүү тургуну болобу, алардын арасында жашап жаткан келгин болобу, силерде бир мыйзам болсун. Жергиликтүү тургун болобу, келгин болобу, билип туруп күнөө кылса, анда ал теңирге акарат келтирген болот. Ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Анткени ал теңирдин сөзүн жек көрүп, анын осуятын бузду. Ал адам жок кылынсын, өз күнөөсү өз мойнунда. Исраил уулдары чөлдө жүргөндө ишемби күнү отун терип жүргөн кишини көрүп калышты. Көрүп калгандар отун терип жүргөн кишини Муса менен Аарунга жана бүт жамаат алдына алып келип, аны каматып коюшту. Анткени аны эмне кылуу керек экени али аныктала элек болчу. Ошондо теңир Мусага мындай деди. Бул адам өлүм жазасына тартылсын. Аны стандын сыртына алып чыгып, бүт жамаат ташбаран калсын. Теңир Мусага буйругандай бүт жамаат аны стандын сыртына алып чыгып, ташбаранга алып өлтүрүштү. Теңир Мусага мындай деди. Исраил уулдарына мындай деп айт. Алар укумдан тукумга кийимдеринин этегине чачыларды жасашсын. Кийимдеринин этегиндеги ошол чачыларга көк жүндөн жасалган жип кошушsun. Чачылардагы көк жип силер аны көргөндө теңирдин бардык осуяттарын эстеп аткарышыңар үчүн, силерди бузуктукка түрткөн жүрөгүңөр менен көзүңөрдүн каалоосун аткарбашыңар үчүн.
Менин бардык осуяттарымды аткарышыңар үчүн, Кудайыңардын алдында ыйык болушуңар үчүн кошулат. Силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай теңириңер менмин. Силердин Кудай теңириңер менмин. 50-забур. Ырчылар тобунун башчысына. Дөөт Батшебага киргенден кийин ага Натан пайгамбар келгендеги Дөөттүн забуру. Кудайым, мага өзүңдүн улуу ырайымың менен ырайым кыл. Өзүңдүн эбегейсиз кең пейилиң менен мыйзамсыз иштеримди өчүрүп сал. Менин мыйзамсыз иштеримди кайра жуу. Мени күнөөмдөн тазала. Анткени мен өзүмдүн ыймансыз иштеримди мойнума алам. Менин күнөөм көз алдыман кетпейт. Мен сага эле каршы күнөө кылдым. Сенин көз алдыңда жаман иш кылдым. Ошондуктан сен өз өкүмүңдө адилетсиң, өз сотуңда тазасың. Мына мен бойго бүткөндө эле күнөөкөр болчумун. Энемден күнөөкөр болуп төрөлгөм. Мына сен жүрөктөгү чындыкты сүйгөндүктөн ички дүйнөмө акыл бердиң. Мага иссоп менен кан чач, ошондо таза болом. Мени жуу, ошондо кардан ак болом. Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз. Ошондо сен талкалаган сөөктөрүм сүйүнөт. Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин мыйзамсыз иштеримдин баарын өчүр. Кудайым, мага таза жүрөк жарат. Ичимдеги адилеттүү рухту жаңырт. Менден жүзүңдү бурба, менден өзүңдүн ыйык рухуңду алба. Мага өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер. Үстөмдүк кылуучу рухуң менен мени бекемде. Мыйзамсыздарга сенин жолуңду үйрөтөм. Ошондо ыймансыздар сага кайрылышат. Кудайым, куткаруучу Кудайым, мени кандан куткар. Ошондо менин тилим сенин адилеттигиңди даңазалайт. Теңир, менин оозумду ач. Ошондо менин оозум сенин даңкыңды жарсалат. Анткени сен курмандыкты каалабайсың. Мен аны берер элем. Бүтүндөй өртөлчү курмандыкты жактырбайсың. Кайгылуу рух Кудайга курмандык болот. Кудайым, сен кайгырган жана моюн сунган жүрөктү жек көрбөйсүң. Өз райымың менен Сионго райым кыл. Иерусалим дубалдарын кайра тургуз. Ошондо чындык курмандыктары, тартуулар, бүтүндөй өртөлчү курмандыктар сага жагат. Ошондо сенин курмандык чалынуучу жайыңа букачарларды чалышат. 5-бөлүм. Өзүмдүн сүйүктүүмдүн жүзүм-зары жөнүндөгү ырын ырдап берейин. Менин сүйүктүүмдүн жемиштүү дөңсөөнүн башында жүзүм-зары бар эле. Ал аны тосмо менен курчады, аны таштарынан тазалады, ага тандалган жүзүм сабактарын отургузду, ортосуна мунара тургузду, анын ичине жүзүм сыгылуучу жай казды. Анан жакшы жүзүм берет деп күттү, бирок ал жапайым өмө берди. Эми Иерусалимдин тургундары, жүйүттүн эркектери жүзүм-зарым экөөбүзгө калыс болгула. Жүзүм-зарым үчүн дагы эмне кылышым керек эле? Мен ага эмнени кылбай койдум? Мен аны жакшы жүзүм берет деп күтсөм, эмне үчүн ал жапайым өмө берди? Эми мен силерге жүзүм-зарымды эмне кыларымды айтып коеюн. Анын тосмосун алып салам, ошондо ал талкаланат. Дубалдарын уратам, ошондо ал тебеленет. Аны кароосуз калтырам. Анын бутактарын кыйышпайт, түбүн тегерете казып жумшартышпайт. Аны тикенек жана отоо чөп басат. Анын үстүнө жамгыр төкпөгүлө деп булуттарга буйрук берем. Себайот теңирдин жүзүм-зары Исраил тукуму, Исраил эркектери, анын жакшы көргөн көчөттөрү. Ал адилеттикти күттү, бирок мына кан төгүлүү, ал акыйкаттыкты күттү, бирок мына кайгы силерге. Жерде өзүңөр эле жашап жаткансып, башкаларга жер калтырбай, үй үстүнө үй, талаа үстүнө талаа кошкондор. Себайот теңир менин кулагыма мындай деп айтты: ушул көп сандаган үйлөр бош калат, чоң кооз үйлөрдө эч ким жашабай калат. Жүзүм-зардын 10 бөлүгү 1 бат түшүм берет. Себилген 1 хомердан араң эле 1 эйфаддан берет. Таңзаардан күчтүү ичимдик издеп, түн киргенче шарап ичип мас болуп отургандарга кайгы. Алар тойлорунда лира, арфа чертишет, дап кагышат, чоор тартышат, шарап ичишет, бирок теңирдин иштерин карашпайт. Анын колдору кылган иштер жөнүндө ойлошпойт. Ошон үчүн менин элим күтүлбөгөн жерден туткундалып кетет. Төрөлөрү ачкачылыкка дуушар болушат, байлары чаңкашат. Ошон үчүн өлгөндөр жаткан жай кеңейип, оозун араандай ачты. Ал жака алардын даңкы да, шаан шөкөтү да, алар менен чогуу шапар тепкендер да түшөт. Ошондо адам башын жерге салат, эркек моюн сынат, текеберлердин көзү жер карайт. Теңир Себайот болсо сотто жогору көтөрүлөт. Ыйык Кудай өзүнүн ыйыктыгын чындык менен көрсөтөт. Ошондо койлор өз эрки менен жайылат, байлардан калган оттуу жайыттарда башкалардын койлору оттошот.
Мыйзамсыздыкты курулай убаракерчиликтин жиби менен сүйрөп жүргөндөргө, арабаны божу менен сүйрөгөндөй күнөөнү сүйрөп жүргөндөргө кайгы. Алар мындай дешет: ал шашылсын, ал өз ишин тездетсин, биз көрөлү. Ысрайылдын ыйык кудайынын чечими жакындасын, ишке ашсын, ошондо биз билебиз. Жаманды жакшы деп жакшыны жаман дегендерге, караңгыны жарык деп жарыкты караңгы деп эсептегендерге, ачууну таттуу деп таттууну ачуу деп эсептегендерге кайгы. Өздөрүн акылман эсептегендерге, өзүнө өзү акылдуу көрүнгөндөргө кайгы. Шарапты коркпой ичкендерге, күчтүү ичимдикти кыйын даярдагандарга кайгы. Пара үчүн айыптууну актап, айыпсызга күч көрсөтүп жаткандарга кайгы. Мына ошон саманды от жалмагандай, чөптү жалын жок кылгандай, алардын тамыры күйүп жок болот, алардын гүлү топурактай сапырылат. Анткени алар Себайот теңирдин мыйзамын четке кагышты, Ысрайылдын ыйыгынын сөзүн жек көрүштү. Мына ошон үчүн теңир өз элине каарданып, аларга колун сунуп жазалайт. Ошондо тоо солкулдап алардын өлүктөрү көчөлөрдөгү кыктай болот. Ошондо да анын каары кайтпайт, анын колу сунулган бойдон тура берет. Ал алыстагы элдерге туу көтөрөт, жер кыйырында жашаган элге белги берет. Мына ошондо ал оңой эле, тез эле жетип келет. Анын арасында чарчаганы да, алсыраганы да болбойт. Бир да адам уктабайт да, үргүлөбөйт. Анын белинен куру чечилбейт, бут кийиминин боосу үзүлбөйт. Жаалары курчутулган, жебелери тартылган, аттарынын туяктары таштай катуу, арабалары куюндай, анын гүрүлдөгөнү ургаачы арстандыкындай. Ал жаш арстандай айкырат, өкүрүп келип олжоосун баса калып алып кетет. Эч ким андан олжоону тартып албайт. Ошол күнү алага күркүрөгөн деңиздей айкырат. Ошондо ал жерди карайт. Мына ошондо ал жерди караңгылык, кайгы каптаганын, асманда жарык өчкөнүн көрөт. 12 бөлүм. Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай айкаш-чыгачка керилип азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Алдан тайып, кайратыңардан жазбашыңар үчүн күнөөкөрлөрдөн ушундай кордук көргөн Ыйса жөнүндө ойлогула. Күнөөгө каршы силер кан төгүлгүчө күрөшө элексиңер. Силерге уулдар катары: уулум, теңирдин жазасын четке какпа, ал сенин айыбыңды ашкерелегенде көңүлүңдү чөгөрбө. Анткени теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла, анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы? Уулдардын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарсыңар. Бизди жазалаган ата-энебизди коркунуч менен урматтасак, анда жашашыбыз үчүн рухий атабызга андан бетер баш ийишибиз керек эмеспи? Алар бизди кыска гана убакыт үчүн өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болуш үчүн өзү ыйык болгонундай бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт. Убагында ар бир жаза кубанычтай эмес, кайгыдай туюлат. Бирок ал аркылуу тарбиялангандан кийин ал адилеттиктин тынчтык берүүчү жемишин берет. Ошондуктан чарчаган колуңарды, алсыраган тизеңерди чыңдагыла. Аксагандар, жолдон чыкпай, оңолуш үчүн түз жол менен жүргүлө. Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмоюнча эч ким теңирди көрбөйт. Эч ким Кудайдын ырайымынан ажырап калбашы үчүн, кандайдыр бир ачуу тамыр өсүп чыгып, зыян келтирбеши үчүн жана ал аркылуу көптөр булганбашы үчүн сак болгула. Араңарда тамак үчүн өзүнүн туңгучтугун сатып жиберген, Эйсапка окшогон бузулган, кудайсыз адам болбошу үчүн сак болгула. Өзүңөр билесиңер, кийин Эйсап батаны мурастагысы келсе да четке кагылган. Көз жашын төгүп жалбарса да атасынын чечимин өзгөртө алган эмес. Силер көзгө көрүнгөн, жалындап күйгөн тоого, караңгылыкка, коюу караңгылыкка, бороон чапкынга, сурнай үнүнө, угулган үнгө жакындап келген жоксуңар. Ал үндү уккандар мындан ары бизге сүйлөбөсүн деп жалбарышкан. Анткени алар эгерде тоого жырткыч жакындаса да ал ташбаранга алынат же жаа менен атып өлтүрүлөт деген буйрукка чыдай алышкан эмес. Көрүнүш ушунчалык коркунучтуу болгондуктан Муса да коркуп титиреп турам деген. Силер болсо Сион тоосуна, тирүү Кудайдын асмандагы Иерусалим шаарына түмөндөгөн периштелерге,
Салтанаттуу чогулушка ысымдары асмандагы китепке жазылган туңгуштардын жыйынына баарынын соттоочусу болгон Кудайга, жеткилеңдикке жеткен адилеттүүлөрдүн рухтарына, жаңы келишимдин арачысы Ыйсага, Абылдын канынан да жакшы сүйлөгөн чачыратылчу канга жакындап келдиңер. Силерге сүйлөгөн Кудайдан баш тартуудан сак болгула. Эгерде тигилер жер үстүндө сүйлөгөн Мусага кулак салбай жазаланышкан болсо, андан бетер биз эгерде асмандан сүйлөгөн Кудайга кулак салбасак, жазадан качып кутула албайбыз. Ошол убакта анын үнү жерди солкулдаткан. Азыр болсо ал жерди гана эмес, асманды да дагы бир жолу солкулдатам деп убада берди. Солкулдабаган нерселер калыш үчүн дагы бир жолу деген сөз солкулдаган, башкача айтканда жаратылган нерселер өзгөрөрүн билдирет. Ошондуктан солкулдабаган падышачылыкты кабыл алган биз Кудайга ыраазычылык билдирели, коркуу жана урмат көрсөтүү менен ага жаккандай кызмат кылалы. Анткени биздин Кудайыбыз жалмап салуучу от.